Жалал Абад шаарында жаш өспүрүмдөрдүн жүрүм-туруму күчөтүлгөн тартипте көзөмөлгө алынат. Бул багытта калаада 3 күндүк түнкү өспүрүм аталышындагы рейд өткөрүлүп, натыйжада түн ичинде чоң адамдардын коштоосу жок жүргөн 17 өспүрүм аныкталды. Жашы жетелектерге карата катталып жаткан ар түрдүү зордук зомбулуктар, алардын катышуусундагы кылмыштуулуктардын алдын алууну көздөгөн иш-аракеттер шаардык ички иштер бөлүмүнүн жашы жетелек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы тарабынан жүргүзүлүп, аны билим берүү бөлүмү жана жергиликтүү бийлик колдоого алган. Рейд шаар көчөлөрүндө, түнкү эс алуучу жайларында жана интернет клубтарында жүргүзүлүп, текшерүү учурунда аныкталган өспүрүмдөргө тийиштүү кызматкерлер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эгер тараптардын эскертүүсүнө карабай жашы жетелек балдардын түн ичинде жүрүүсү аныкталса, алардын ата-энелерине айыппулдар салынат. Алдыда мындай рейдтер улантылат. Жашы жетелек өспүрүм рейд учурунда эмес, жөнөкөй күндө дагы түнкү саат 10дон кийин ата-энесинин коштоосу жок жүрбөшү керек. Ошол учурда өспүрүмдөр түшкөн болсо, биз рейд учурунда анда биз түздөн түз ата-энесине чара көрөбүз. Ата-энесине чара көргөндө Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамда чыккан 61 беренесинин негизинде ата-энелик милдеттерден качуу беренесинин негизинде ата-энелерине айыппулдар салынат.